Салам достор, кандайсыңар, барсыңарбы, амансыңарбы? Биз менен учурашып кетиңиздер. Биз менен дегенде мен Мирел жалгыз эмесмин, жанында Аку отурат. Аку учурашып кой. Ойлонуп отурган Аку деп койчу. Достор, кандайсыздар? Барыңыздарга кутман таң каалайбыз. Анан бүгүн болсо биз Стив Джобс жөнүндө өткөндө сөз кылып жатканбыз. 12 саат кыйналып иштебей, мээң менен иште дегенчи цитатанын ээси. Мына ушул Стив жөнүндө сөз кылабыз. Тилекке каршы 10 минут аз болгондуктан биз былтыр деген атпаймынбы, кечээ кыска эле айта кеттик. Бүгүн болсо ошол Стивдин негизи карьералык жашоосуна бир аз токтололу дагы, анан анын айткан мүмкүн жетише турган болсок, чоң цитаталарына токтолорбуз. 1985-жылы мүдүрлөр кеңеши менен келишпестиктер болот экен дагы, анан Стив Джобсту өзүнүн компаниясынан чыгарып салат экен. Элестетип көр, сен өткөндө бир четин айта кетпедиңби белең? Ошол кезде ал Next деген компанияны негиздейт өзүнчө. Аталган компания негизинен билим берүү жана бизнес тармагында кызмат көрсөтчү. 97-жылы ал Apple компаниясынын убактылуу аткаруучу мүдүр катары кайра кайтып келет. Элестет. 86-жылы болсо Стив Джобс Graphics Group компаниясынын ээси болот. Анын аты Pixar деп өзгөртүлгөн. Ошол киностудия үчүн Apple Lucasfilm аталышындагы компаниясына $5 миллион төлөп берет. Анын аркы 10 миллионго бааланган болчу. Мындай жагдай Джордж Лукастын каржылай кыйынчылыктарына байланыштуу мүмкүн болгон дешет. Бирок Стив Джобстун жашоосунда көптөгөн жакшылыктар болбосо дагы жамандыктар да болуптур. Анын мүнөзү айтылгандай эле мындай не подарок болчу экен бул адам. Бирок ошого карабастан бул адам болсо эмеге мындай кандай десем, бул бизнеске, дүйнөгө мындай ушунусу менен кирип келди да. Эгер мындай жоош, акырын болсо көп айтылгандай эле көп ийгиликтерге жетпейт эле. Бирөөсү болсо жана айтылгандай эле көп нерселерди алып, ал өзүнүн эмесине киргизип чыгарчу экен. Ошол эле Возняк деген компания Atari'дегичи оюн чыгарчу эмес белем. Ошонун көп жумуштарын ал кылса, бул болсо сатчы деп айтылгандай эле. Бир жолу ушундай болуптур. $5 миң төлөп бериптир дагычы. $5 миң төлөп берсе, ал Вознякка барып туруп $350 берип коюптур. $700 эле төлөп берди депчи. Карса $5 миң төлөп бериптир. Анан ал Atari'де чыгып, ушундай бир башка жумушка кирип алайын дегенде, ошол кезде, жаш кезинде да. Бирок кызыгы бар, мен бир нерсени таптым. Ал болсо 74-жылы ошол Atari фирмасында иштеп атканда, ал болсо Индияга кетип калат экен. Ал жакта бир руханий бир ачылыш болсун, же тынчтык каалайын деп просвещение, медитация кылганы кетет экен да. Анан эң кызыгы болсо, ал болсо компания Atari'ни руководствосуна айтыптыр, төлөп бергиле, Мюнхенге чейин жарым немесин төлөп бергиле депчи. Ал жакта бир жумуш бар болчу экен чынында. Ошол төлөп берип, андан ары ал барып, ал жакта болуп, жүрүп 15 килограмм демесинде салмагын түшүрүптүр. Арыктаптыр сразу эле. Анан ошонтип ооруп, ал жакта жүрүп, катуу арыктагандан ушундай бир оору болуп калып, ал жакта дарыланыш керек болуп калып калыптыр дагы. Көп убакытка чейин. Ошентип атып, ал болсо анан кайра келип, ошентип кайра эле иштей баштайт экен өзүнүн Atari'на. Анан ошондо могул учур болот экен да. Ал болсо ошол кандай десем, жанагы духовный наставник деп коет го. Ал жакта Кобун Чино Атагава дейт. Ал болсо буддизм насаатчысы. Ооба. Сан-Францискода ошолукта бир мен орнотуптур Дзен буддизма деген центрди. Ошол жерде наставник болуптур да. Бул чынында өзү мындай тынчтык издеген го, ошондой карасак, бир кыйналган учурлар да болгон го. Анткени болсо адам негизи ушунчалык бай болуп, сонун жүргөндө, иштеп жүргөндө, тынчтык издегенде, ушинткенде алар мындай ойлойсуз да, бул ички дүйнөсүндө тынчтык жок экен депчи. Бул өтө дагы кызык. Мен муну окуп алып, мен дагы ойлондум, бул адам жөн эле изденчү турбайбы бул дагы. Кызык. Ал болсо ошол буддизмди, дзен буддизмди өтө мындай колдонуп жүрүшкөн да. Ошол менен анан кийин ошондон баштап ал мындай жөнөкөй адамга окшош мындай айланып баштаптыр да. Көп нерседен. Анан айтылгандай эле жанагы приоритеттерин алмаштырган го. Жана айтылгандай эле жөн эле эмеси сулуу кийинбечи, жөн эле бир водолазка джинсы. Жок, негизичи Мирел байкасаң, сарамжал адамдар, бизнесмен адамдар, сарамжал адамдар да. Аялына керек болсо $100 берип койгондон колу
кандай деп коет, бек да, бергиси келбейт да, өтө сарамжалдар да. Өзүнө кийингенче койчу, андан көрө мен буга дагы 2 Apple чыгарайын дегендей да. Ушинтип эсептегендиктен алар байыйт да. Бул сарамжалдык негизи бай адамдардын дагы бир сапаты бул сарамжалдык го дейм да. Бул баягы жөнөкөймүн мына деп эмес, аягандыктан, өзүнөн аягандыктан анан ушундай болду. Ушу кызыгычы, бирок тарыхта аны эми өтүп кеткенден тарых эле болуп калды да, жашоосу. Тарыхта анын канчалык бизнесмен болгону, канча деген миллион, миллиарддаган доллар тапканы эле жазылган, бирок жашоосунун акыркы учурунда оорусу бар. Анан ошол промежуток бир аз жок, эмне андан кийин жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болгон, эмне болгон, бир кичинекей аз жашаса дагы ушул жашоосунун акыркы учурундагы жок. Баарыбыз билгендей 2003-жылы ички органдарды текшертет, кезекти эле текшерүүдө анда рак оорусу бар экенин таап чыгышат. Операция, биринчисинде операция жасалат, бул боорунда Швейцарияда өтөт. Анан ошол учурда анын Тим Кук деп аталган сатуу бөлүмүнүн башчысы компанияны башкара баштайт. Ошондон баштап анын ден соолугунда көйгөйлөр пайда болот. Ой, укмуш чыкты эле ошол жылдары. Мен мектепте окучумун да. Элестет кичинекей, анан ооруп калыптыр ушул монтиптир дегенде баары эми ал акча көп да, айыгат да депчи, бирок тилекке каршы мындай акчаны ал келбеген учурлар бар экен дагы бир байкабай көрсөтөт да бизге. Эң кызыгы ошол айтылганда эле жанагы 5-чи iPhone беле, 4-чү адашпасам 5 деп ойлойм. 5-чи iPhone чыккан кезде Стив Джобстун убагында чыккан. Андан кийин ал каза тапкандан кийин 6-чы кетип, андан ары телефондор башкача болуп кеткен дегендей. Мурдагыдай болбогон эмес деп турптун. Эгер карасак 6-чы iPhone'дор башка телефондорго окшош болчу эмес беле? Квадратный эмес, мындай эмес, бурчтуу эмес, анан мындай эми болуп 6, 7, 8, 9, 10 болуп барып туруп, анан кайда 11де кайра киргизишти ошол. Бурчтук оор болду. Оор сырттары мындай башкача телефон болчу. Ошону мен оюмча деле эмес, баары эле билет болуш керек. Ушул Стив Джобс көбүнчө ушуга эме болчу да. Башкача болчу да, дизайн ушундай болуш керек депчи. Ал өлгөндөн кийин компания уже кичине көзүн иштелген алмай эле калбаса. Бирок кайра келишти азыр. Кайра эле 11-чи iPhone'дон баштап телефондор эме болуп баштады да. Кайра эле мурдакы дизайнга кайтып келди да. Бул белги. Көбүнчө адамдарды сурасаң, көбүнчө ушул iPhone'дун дизайны ошон үчүн жагат дейт да. Анткени мындай кандай десем, толук эмес, колго кармаганда сезилип турат, мындай телефон кармадың дегендейчи. Эң кызыгы ошол. Соң дагы болот дегендей. Жакшы. Анда биз ушул акыркы жашоосунун акыркы учурундагы цитаталары жөнүндө сөз кылабыз. Кызык маалымат айта кетейинчи, ушул Стив Джобстун баягы өз колу менен жазган анкетасы $221,800 сатылыптыр. Өз колу менен жазган анкетасы. Элестетип көр, бул жакта дагы укмуштар башталган. Эң кызыгы ошол мындай ал көп нерсеси сатылды, бирок өз жашоосунда дагы көп мындай эмелерди, наградаларды алыптыр да. Алган ар кандай. 1982-жылы ал болсо машина года деп коюптур да, аначы. Ошол эме компания Time дегенчи. Анан болсо кандай десем, көптөгөн журналдар анын жашоосунда жаша баштады. Анан мен кызыгып ойлоп койдум, ушундай адамдар көбүнчө бул бат эле ушундай популярный болуп кетти. Анан жана айтып кеткендей, ушул акчадан дагы, анан буддизмге кеткени, ушул тынчтыкты издегендей депчи. Кызык, ошол жашоосунда переворот. Мен ушунусун билбептирмин, буддизмге кетип калган. Бул жаш кезинде ошол иштеп аткан кезинде жаңы компьютер эметип атканда ошол ой бар. Бирок чарчаса керек да, выгорание болуп чарчап, ким билет айтам. Издеген болуш керек өзү. Баса мен азыр психологияда окуп атпаймынбы? Ошол азыр бизге мону үйрөтүп атат да. Адамдардын жашоосун алып, же тасмадан бир үзүндүлөрдү көрүп анализ кылгандычы. Эмнеге адам мындай кадамга барды? Финализм эмнеде деп. Аябай кызык экен. Бир күнү сага айтып бербесем ошону. Отурам. Достор, биз коштошобуз. Алкитап чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Стив Джобстун эмнеси жагат? Apple компаниясынын эмнеси менен урунасыз, колдоносуз? Алдында кылды жака жазып коюңуз. Анан негизи эле iPhone жагабы? Жагабы. Анда эмесе кийинки подкасттарда кайда угушабыз. Биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.